Жыныстык зомбулук Кыргызстанда да көйгөйлүү маселе бойдон калууда. Кылмышкер жазаланмайынча зомбулук азайбайт. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Мончодогу зордуктоо тууралуу тасмага пикирин билдирди. Дагы бир чоң алкымдуу атка минер кармалды. Жол чарба кызматынын директору мыйзамсыз баюуда айыпталууда. Ал 3 Кансарайды, бир нече кымбат автомашинаны Бишкектин борбордук бөлүгүндө 20 батирди жакындарына каттатып койгон. К нам никто не вышел, но мы также продолжим выходить, пока не уберут Каратаева, мы даже можем выйти на голодовку. Пускай уходит с работы. Мы против этого человека. Коронавирустан каза болгондордун туугандары министрге наразы болуп жатат. Алар баары өттү кетти, кар жаап из басылды болбойт дешүүдө. Жумушка кайдыгерлик мамиле жасаган үчүн мыйзам алдында жооп берсин деп талап коюшту. Бишкек шаарынын тургундары мэрияга наразычылык акциясын уюштурду. Алар жол киренин кымбатташына наразы. Буга чейин айдоочулар жол акысын көтөрүү боюнча иш таштоо жарыялашкан болчу. Саламатсыздарбы, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзамат Аланов, кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Кечээ Ысык-Көл облусунда адам өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Жол кырсыгы Кара Кол Бишкек Уна жолунда Төп районундагы Күрмөнтө айылынан анча алыс эмес жерде болгон. Мерседес Спринтер үлгүсүндөгү Уна жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Анын ичинде айдоочу жана 17 жүргүнчү болгон. Бул кырсыктын кесепетинен бир аял көз жумганы белгилүү болду. Жаракат алган 7 киши тийиштүү жардам алып жатат. Алардын арасындагы 6 жаштагы бала реанимацияда болсо, учурда калгандары палатада. Нарындын Кочко районундагы Тынай Булак кыштоосунда күч колдонулуп өлтүрүлгөн аялдын сөөгү малчынын үйүнөн табылган. Өлтүрүлгөн жаран Чүйдүн Сокулук районунун 23 жаштагы тургуну экени такталды. Милиция учурда сөөк табылган үйдөгү малчынын өздүгүн тактоо жана аны кармоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жаза кодексинин 130-беренеси киши өлтүрүү менен сотко чейинки тергөө башталды. Милициянын маалыматына ылайык, Теңдик айылынын тургуну Тынай Булак кыштоосундагы малчысынын үйүнө кабар алууга келип, аялдын сөөгү табылганы боюнча милицияга кабарлаган. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Мончодогу зордуктоо тууралуу тасмага байланыштуу пикирин билдирип, жыныстык зомбулук, педофилия Кыргызстанда да көйгөйлүү маселе болуп жатканын билдирди. Ал бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Кечеги үрөй учурган окуя бизде болбоптур, бирок балдарга, өспүрүмдөргө жана аялдарга карата зомбулук өлкөдө өтө күчөгөн. Анын ичинде жыныстык зомбулук, педофилия көп. Себептери ар тараптуу, чечүүчү жолдору да комплекстүү коом катары бири гана чече алабыз. Парламентте ушул багыт көп көңүл бургандыгыма байланыштуу бир таянакты айтып койсом, кылмышкер тийиштүү жазасын алмайынча бул маселени биз чече албайбыз, деди вице-спикер. Касымалиева милициянын статистикасына таянып, 2020-жылы зомбулук боюнча 9000 иш катталса, анын 900 гана сотко жеткенин айтты. Буга тосма арыздар жана иштин жакшы териштирилбегени себеп болууда. Өткөн жумада парламент үй бүлөлүк зомбулуктун жазасын күчөткөн мыйзам долбоорун экинчи окуудан өткөрдү. Анда тосма арыз деген сыяктуу кылмышты жеңилдеткен жагдайлар алынып ташталган. 23 январда интернетте Мончодо белгисиз эркек болжол менен өспүрүм баланы күчкө салып зордуктап жатканы тартылган видео тараган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Мончодо зордукталган балага байланыштуу окуя 2-3 жыл мурун Кыргызстандан сыртта болгонун, кылмышка шектүү адам изделип жатканын маалымдады. Бүгүн Жумгалдагы Кара Кече көмүр кениндеги көзөмөл өткөрмө бекетинде өрт чыгып, тараза күйүп кетти. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына ылайык, өрттөн эч ким жабыркаган жок жана документтер күйүп кеткен жок. Баштапкы маалыматтар боюнча кырсыктын себеби электр тогуна байланыштуу болгон. Учурда Кара Кече кени штаттык режимде иштеп жатат. Өрттү иликтөө боюнча комиссия түзүлдү. Учурда экинчи тараза иштеп жатат. Өрт чыккан көзөмөл өткөрмө бекети 2-3 күндө калыбына келтирилет. Кара Кечеде таразалар кенден канча көмүр ташылып чыгып жатканын көзөмөлдөш үчүн мамлекет тарабынан коюлган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Борбор Азия өлкөлөрүнө баңгизат ташуу жана сатуу үчүн туруктуу жол түзүп алган кишилер кармалганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, кылмышка шектүү катары 2 жаран УКМКнын Ош аймагындагы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызмат алардын автоунаасын жана үйүн тинтүүдө жалпы салмагы 600 граммдан ашык кара курай табылган. Учурда кылмышка шектүү башка жарандарды аныктоо иштери жүрүп жатат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы транспорт жана жол чарба министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору мыйзамсыз байыганына байланыштуу фактыларды аныктаганын билдирди. Кызматкер мамлекеттик жогорку кызматта турганда кымбат баалуу турак жай, автоунаа, бодомал сатып алып кирешесин жашырган. Кыргызстандын жаза кодексинин 323-беренесине ылайык ага карата сотко чейинки териштирүү иши башталды деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Атайын кызматтын маалыматына караганда жол чарба департаментинин директору Үчхан Сарайды бир нече кымбат автомашинанын Бишкектин борбордук бөлүгүндө 20 батирди өз атына эмес, туугандары менен жакындарына каттатып койгон. Ошондой эле ал жакындары менен чет өлкөгө эс алууга барып турганы да билинди. Азыркы тапта бул министрликтеги башка кызматкерлердин да каржылык абалы текшерилүүдө. УКМК директорунун аты жөнүн толук атаган эмес, бирок расмий булактарда бул кызматта 56 жаштагы Шабданбек Иманкулов турганы белгилүү. Бишкекте тиешелүү кызматтардын колдоосуна ээ болуп алып, узак убакыттан бери курулуш иштерин мыйзамсыз жүргүзүп келген эри курулуш компаниясы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, мыйзамсыз курулган объектилер коммуналдык кызматтарга белгиленген ченемдерди бузуу менен кошулган, жооптуу жогорку кызматтагы кызматкерлер жана иштеп чыгуучулар тарабынан жасалган. Мындай аракеттер келечекте жашоочулардын ден соолугуна жана жакын жайгашкан турак үйлөргө техногендик кырсыктын жогорку тобокелдиктерин жаратат. Бул көп кабаттуу үйлөрдүн жайгашуусунун дал келбестигинен улам Бишкек шаарынын экологиялык абалынын курчушун, абада чаңдын көбөйүшүн шарттайт деп жазылат маалыматта. Мыйзамсыз курулган имараттар курулуш компаниянын эсебинен эч кандай компенсация төлөнбөстөн милдеттүү түрдө бузулушу мүмкүн экени айтылды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Ишкер Жалил Атамбаев салды деп айтылып жаткан ресторандын алдында калган суу түтүктөрү айыл элинин нараазычылыгын пайда кылды. Ресторандын жайгашкан тилкенин ордунда саркынды суулар топтолгон дренаж, башкача айтканда атайын казылган чуңкурда жабылып калган. Тургундар Балкучөт ачык акционердик коомунун аткаруучу директору Аттокур Бусурманкулов тарабынан жер жеке менчикке мыйзамсыз сатылды деген жүйөнү келтиришүүдө. Элдин нараазычылыгы кезектеги сюжетте сөз болот. Özünüz canınızda saldırdı. Бул чогулгандардын баары өз учурунда Балкучөт ачык акционеринде акционер болушкан. Убакыт өткөндөн кийин айрымдары өз акцияларын алып, же сатып кеткен болсо, айрымдары алида мүчө. Чогулгандардын негизги талабы жер тилкелерин аз бөлүнүп калганын, андан тышкары айыл ичиндеги социалдык объекттердин жеке жактарга сатылып кеткенине нааразы болуп келишет. Бул иштердин артында Аттокур Бусурманкуловдун тиешелүү кызматта иштеген уулдарынын таасири бар дешет айылдыктар. Bunun артында балдары бар. Прокуратурада иштейт, Бишкекте баласы бар. Немеде иштейт, госрегистрде иштейт. Дагы мурун айыл чарба министри бар дедиле. Кыскасы буга эч кимдин алы жетпей атат да. Азыр деле бизде кенебем койбойт. Жолдорубузду тосуп алды. Садикти менен көчүрүп иштекеси калбады буна. Иштекеси жок. Союз мезгилинде ошол бир эмес, экиден группаны тактап айта турган болсок, 30дан 60 баланы ушул жердеги тарбия берип келген ушул бала бакчанын акыбалы, бүгүнкү күндөгү акыбалы мына ушул. Бул убакка чейин райондук кеңештин дагы, андан тышкары айыл өкмөттүн дагы токтому чыккан. Мына ушул турган имараттар айыл өкмөттүн балансына өткөрүп берүү боюнча. Элдин жашоосу жыргатарлык деле эмес. Айыл ичинде ичүүчү таза суу жок калды. Союз учурунда таза суу ар бир көчөдөн чыгып турган болсо, суу түтүктөрүнүн үстүнө май куюучу бекет. Андан тышкары ишкер Жалил Атамбаевка таандык деп айтылган ресторан салынып калган. Дүмбүлак бир бүтөмник айылдарынын бардыгы бириккенде 120 түтүндү камсыз кылчу. Мына ушул жерден чыккан таза суу. Эми ошол таза сууга айылга кеткен турбалары мына жарымы мына заправкада калды. Калгандары мына ресторан тагында калды. Ошол айылга кеткен турба көмүлүп калып башта. Бүгүнкү күндө ар бири жерден суу казып чыгарып алышкан, бирок ал сууну ичкенге болбостугун тиешелүү адистер эскертишкен. Бул биз лабораторияда калып бардык. Лаборатория уруксат бербей койду. Анан кээ бир маалдарда ичинен кыл жылан чыгат. Өзү бул мына бул жер 6 метр көбү тереңдикте. Канча туалеттер курулган бу жерде. Канча жамгыр жан чачын болот. Баары ошол сарыгып, баары ошоко барат. Биз өзү мындайча айтканда, ичип эле эме сүйүп эле кайра ичип атабыз да. Бул жердеги жергиликтүү тургундар дал ушул жердин кыртышын нымдуу жана саздак жер деп айтышууда. Ошол жергиликтүү тургундардын айтканы эле мына ушул жердеги
жерлерге камыштын өсүп чыкканын, жердин сыздуу жана саздак экенинен кабар берет. Бирок мына ушул атайын талапка ылайык союз мезгилинде мына ушундай атайын дренаж деп коет экен. Дренаж же болбосо ушул саркындуу суулар агуучу арык ушул жерден казылып, ушул чуңкурчалар менен суу агып кетип турган. Бирок тилекке каршы мынакей болжолду ушул жерден бир 100 метр, 150 метрге жакын жери ошол бүгүнкү күндө саркындуу суу аккан арык мына ушундай болуп толтурулуп, бул жака да ушундай ресторан түшкөн. Андан нарагында ошол май куючу бекет түшүп, бүгүнкү күндө ошол саркындуу суу аккан арык тосулуп калган. Ал эми жергиликтүү тургундар ушул жердеги сарыккан суунун баары агып кетпегендиктен үйлөрүнөн ушул полдору чирип жаткандыгын айтып даттанышууда. Мынау жер канал. Бұл жер айылдын чекесинде мына жер саздак болгондуктан ушу каналды казып бияка таштап анан неме кылчу да. Эми азыр Аттокурака ресторандан бери каналды көмүп келатат. Мынантип каналдар казылбайт. Ушунун немеси мынантип жактап мынау немелерге үйлөргө уруп атат. Ошону бир көзүңөр менен көрүп неме кылсаңар жакшы болот эле. Элдин негизги мүдөөсү адилеттүүлүк издеп келет. Бал көчөт ачык акционердик коомуна тиешелүү гектарлаган жер аянттарын элге бөлүп берүүсүн талап кылышууда. Ал эми сөз болгон акционердик коомдун директору бүгүнкү күндө чогулгандардын өздөрүнө тиешелүү жер тилкелерин алган деген жоопту узатууда. Май куючу бекет жана ресторандын ордун өзүнө таандык деген жоопту узатты. Анан кийин булар 3 жылдайын дагы жазды. 2004-жылы болсо керек. Жазып бизге 4 жылдык кийинки 10 сотуктун эмесин төлөп бересиң деп кайтара мага эме кылышты. Анан болуптур деп анан жерди оңдоптон тарта баштадык. Жерди оңдоптон тарта баштаганда ар биринен 12 сотуктен 21-22 сотукка чейин үлүштөн ашып чыкты. Анан булар али жазгандар бири-бирине эме болду дагы, ортосунан тополоң чыгып туруп, кереги жок биз ушу менен токтоттук, жазган да болбойт, болду биз макулбуз 21 сотукка деп үлүштү алып ушу менен өздөрү тынчып калган. Чынабы эле уулуңуз прокуратурада иштейби? Бириси прокуратурада, бириси жанагы кадастр. Бул азыркы жаңы чыккан заман, жаңы чыккан ой. Кармаш жерде эме кылбай эле барып иштеп аткан балдарга асылат. Прокуратурага келип, бу жерден бирөөнү проверка кылыппы? Эмне буларды эме кылып минип алыппы? Же бирөөнү текшердиби? Эч бала олордун тиешеси жок. Иштеген 5 жыл иштеди Ошто шаарда зам болуп иштеген, первый зам болуп. О Октябрьский районго прокурор болду, Сокулукка болду. Анан кийин азыр Чүйдө Бишкекте иштеп атат. Менин эч кандай тиешеси жок. Тактап айта турган болсок, акционердик коом алгач түзүлгөн күндө 300дөн ашуун акционерлер болгон. Бүгүнкү күндө 100дөн ашууну али да акционер. Башында 130 гектардан ашуун жер аянтына акционердик коом ээлик кылып келген болсо, бүгүнкү күндө 40 гектар гана жер кармагында турат. Бул убакка чейин айылга кирген автоунаа жүрүүчү жолдо аткаруучу директор Аттокур Бусурманкулов тарабынан тосулуп ачылбай келген. Нараачылыктын соңунда айылдыктар тосулган жолду ачууга жетишти. Ал эми калган маселелерди жогорку бийлик органдарына даттанмай болушту. Датташадан Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Мен болгон нерсени айтып атам. Аталарым билем мен. Билсең жакшы болду. Коронавирустан каза болгондордун туугандары министрге наразы болуп жатат. Эгер ар ким өз ишин мыкты аткарганда өлүм житими аз болмок. Алар баары өттү кетти, кар жаап, из басылды деп жатышат. Бирок эч качан андай болбойт. Жооп берүүчү күн келди. Жумушка кайдыгерлик мамиле жасаган үчүн мыйзам алдында жооп бериши керек. Болбосо биз ачкачылык жарыялайбыз дегендердин арыз мугун кабарчыбыз угуп келди. Толугураак кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Пандемия учурунда жакындарын жоготкон жарандар саламаттык сактоо министрлигинин алдына митингге чыгышты. Күндүн суугуна карабай чыккандар ошол кездеги министр баш болгон адамдар жоопко тартылсын деп жатышат. Анткени алар өзүнүн ишине шалакы мамиле жасап, алдын алуу иштерин жүргүзгөн эмес. Ал тургай чет жактан жардам иретинде бөлүнгөн каражаттарды да дайынсыз кылып жиберишкен. Если больницаларыбыз даяр болсо, медиктер даяр болсо, убагында биз эметелеп жардам алмакпыз да. Скорыйлардын баары
бошогон жок, келип алып айтышты. Минздравга айткыла, биз эч кандай жардам бере албайбыз. Больницалардын баары толук. Каяка барабыз, кимге барабыз? Телефондорго чалсаң, баары жооп бербейт. Ал учурда жанагы 118 иштебей калды. ПЦРдин баары отрицательный чыгып, алганга да эме ал телефонда иштебей калды да. Ошондой эле ушуга окшогон талаптарды айтып чыккан ак халатчандар дагы коркутууга душар болуп жатыптыр. Алардын бири сүрөттө көрсөтүлүп жаткан мед кызматкер экен. Ал министрликте болуп жаткан ор койгон катачылык иштерди айтып, куугунтукка кабылган. Он врач, межведкомиссияда болгон врач бул чындыкты айткан үчүн буга азыр бардыгы против чыгып атат да. Бул ошондо жана коррупциялар боюнча бүттүгүн айтып чыгып аткан ооба, ушул бала кыйын бала, молодец, мы его поддерживаем. Ушундай балдар биздин Минздравда иштеш керек, ушундай балдар. Буга министр эмне кайра эмнеге айтып чыгасын деп эме кылып атат. Аны билбейт экенмин. Интернет порталдан көрсөңүздөр, уже давление идет. Наверное, против то, что чындык айткан үчүнчү. Ал арада өзүн жарандык активист катары тааныштырган жаран пайда болду. Алгач ал митингге чыккандардын талабы менен макул болбой, бир сыйра алар менен айтышууга жетишти. Вакцина против надо быть. И весь мир это знает. Сейчас Польша, Норвегия и Швейцария, они тоже отказываются. Они сейчас, подождите, они сейчас вызывают и на судебные эти. Мен гражданский активист, я член движения Жетидуан. Ошол маалда ал жаранга карата журналисттер тарабынан суроолор узатылды. Башында коюлган талаптарга каршылыгын билдирип жаткан адам эмнегедир камера алдында башкача сүйлөп министрликтин ишин сындап калды. Ал көрсө коронавирусту алдын алуу үчүн сайылып жаткан эмдөөгө каршы экен. Коронавирус это просто всемирная это политика. И вообще она не должна была касаться простому народу. Они просто так отравили в прошлом году народ. И ссылаясь на ковид. Это политика, конечно, всемирная. Город Пайсаран Мартин. Саламаттык сактоо министрлигинин кандайдыр деңгээлде күнөөсү жок. Саламаттык сактоо министрлигинин күнөөлүүсү бар, конечно. Эмнеге күнөөсү жок? Именно күнөөсү булардын күнөөсү болгондугу үчүн, булар туура эметиги анализ бербегендиги үчүн баягы политика жүрдү да ушундай. Позицияңыз кандай болуп калды азыр берге келгенде? Биздин позициябыз негизи гражданскердики туура эле, бияктыкы эме эмес да, бирок именно вакцинацияны дагы кошуп коюш керек деп атам. Ушундай эки ача пикири менен бөлүшкөн жаран митингдин аягына чейин болгон жок. Бирок таң эртең нааразычылык билдиргендер министрдин кабыл алуусун күтүп жатышты. Анткени менен жылуу имаратта отургандардан эч ким эшикке чыкканга жарабады. Буга нааразы болгондор эгер күнөөлөр жоопко тартылбаса, анда биз мөөнөтсүз митингге чыгып, ачкачылык дагы жарыялайбыз деп жатышат. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. К нам никто не вышел, но мы также продолжим выходить. Пока не уберут Каратаева, мы даже можем выйти на голодовку. Өлкөнүн башкы пульмонологу Талантбек Соронбаев коронавирустун кесепеттерин иликтеген мекеме аралык комиссиянын жыйынтыгына макул эмес. Бул тууралуу ал Азаттыкка айтты. COVID-19 күчөп турган учурдагы абалды иликтөөгө мен да кызыкчылыгым бар, бирок анын курамына кирген адамдардын кесипкөйлүгүндө күмөнүм бар. Себеби алардын бирөө да коронавирус күчөп турганда кызыл зонага кирип иштеген эмес. Менин сөзүмдү Кыргызстандагы миңдеген дарыгерлер тастыктайт. Азыр эми күнөөнү дарыгерлерден издөө туура эмес, ушул комиссиянын курамына кирип изилдөөсүнө катышалы деп бир нече ирет вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиевага кайрылдым, бирок ал менин кайрылуумду кабыл алган жок, деди Соронбаев. Коронавирус учурундагы мыйзам бузуу фактылары боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 15-сентябрда камакка алынып, январда үй камагына чыккан. Мекеме аралык комиссия керектүү дары-дармектердин баасы көтөрүлүп, өлүм житимдин саны жашылганын, туура эмес дарылоо фактылары болгонун 22 январда жарыялады. Бишкек шаарында орун алган 2 мектепте коронавируска чалдыккан балдардын факты катталган. Учурда мектептер 2 жумалык убакыт аралыгына онлайн окутуу режимине өтүшкөн. Ал эми Ош шаары жана Ош облусунда оору жугузуп алуу коркунучу өспүрүм балдар арасында каттала элек. Бирок балдардын өмүрүнүн коопсуздугун алдын алуу иштери боюнча мамлекет тарабынан бул убакка чейин да кайдыгер каралып жатканын биздин телеканал айтып чыккан болчу. 24 январда баш каладагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус табылганы белгилүү болгон. Алар кайсы мектептер экени айтылган эмес. Мектептин окуучулары азырынча 2 апта бою аралыкта билим алууга өтүшкөн. Ал эми мэриянын буйругу менен оорунун белгилери байкалган үй бүлөлөрдү коронавируска тест тапшыруу чарасы көрүлгөн. Анализдин жыйынтыгы чыкканга чейин балдарын үйдөн чыгарбоого ата-энелерине милдеттендирилди. Ой, көрсүңөр муну. Ой, биздин учурда мындай жок эле. Саған абдан қызықты ғой.
Мектептер салттуу түрдө ачылып, окуучулар кадимкидей режимде иштей баштаганына көп өтпөй, окуучулар арасында вирус жугузуу фактысы аныкталды. Мындай көрүнүш өлкөдөгү билим берүү мекемелери ачылууга даяр эмеспи, же болбосо мамлекеттин күчү жетпөөчүдөй көрүнөт. Бул убакка чейин мектептердин ачылуусуна мамлекет даярдык көрдү дегени менен керектүү каражаттарды ата-энелер өз эсебинен алып берип жатканын биздин телеканал буга чейин ачыктаган болчу. Реалдуу окууга керектелүүчү санитардык гигиеналык абалды сактоо боюнча каражаттарды биздин ушул ата-энелерден айлансак болот. Ата-энелер өздөрү демилге көтөрүп каржылап беришти. Ар бир класска антисептиктер, влажный салфеткалар, маскалар, ар бир мектеп, ар бир класска биз бирден тепловизорду талап кылдык. Бардыгы камсыз болуп, бүгүнкү күндө салттуу окуу бизде башталды. Шарттарды түзүп берип атабыз, мисалы умывальник, антисептиктерди полный алып бердик. Полный шарттарды түзүп бердик, эми ошого түзүлө көз караштамын. Өлкөдө оорунун жайылуусу басаңдай элек. Борбор-кала Бишкек шаарында болсо бөбөктөргө эң көп жуккан учур өткөн жылдын ноябрь айына туура келген. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча 14 жашка чейинки 25 бала ооруга чалдыкканы ачыкталды. Өспүрүм балдар арасында вирус жугузуп алуу коркунучу боюнча Ош облусу жана Ош шаары боюнча тиешелүү кызматтагыларга кайрылып көрдүк. Азырынча кооптуу абал каттала элек дешти. Кырдаал боюнча Нур телеканалынын Чордондо программасында да кенен сөз болгон. Калгандар 4 учур биздин Ош шаарыбыздан болуп атат. Алардын дагы жашы боюнча алып караганыбызда мониторип кетип, алар дагы ошо бардыгы пенсия жашында урагындагы кишилер болуп атат. Ал эми бүгүнкү күндө ошол мектеп жашындагы, мектеп урагындагы балдардын арасында катталуу бүгүнкү күндө жок. Ал эми алдыда өлкөдөгү бардык муниципалдык бала бакчаларда ачылуу алдында турат. Айрым бала бакчалар бул убакка чейин эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан. Учурда даярдык иштери жүрүп жатканын билдиришүүдө. Мурун балдарыбыз көп эле, азыр бала аз алып атабыз. Ата-энелер өз жардам берип атышат. Бар жоклордо өздөрү алып келип берип атат. Антисептиктер, маска бар жогу бар. Эми качан ачылат экен бала бакчалар билбейбиз толуктан. Азырынча белгисиз. Даярдык кылып атабыз. Ош шаары боюнча жалпы 81 мектеп бар, анын 26сы жеке менчик, 55-и мамлекетке караштуу. Учурда мектептерде саламаттык сактоо министрлиги жана билим берүү министрлиги менен биргеликте алгоритмдин негизинде окутуулар уланууда. Нурзата Сыдыкова, Элдар Омурбек уулу, Нурньюз, Ош шаары. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Орусияга учак билеттеринин негизсиз көтөрүлүп кетиши боюнча текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө финансы полициясы текшерүү максатында Бишкек шаарындагы авиакассалардын бирине кайрылып, Бишкек-Москва багыты боюнча 67.800 сомдук авиабилет сатып алды. Анда учуунун наркы туроператору тарабынан жасалма жол менен көтөрүлгөнү аныкталды. Ал жогорку суроо талаптан пайдаланып, авиабилеттердин наркын мыйзамсыз жогорулаткан. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки териштирүү иши башталды. Тиешелүү авиакомпаниялар комментарий учурда бере элек, Орусияга учак билеттеринин кымбат сатылып жатканы бир нече айдан бери айтылып келген. Буга чейин кыргыз тарап Орусияга кайрылып, билеттердин баасын жөнгө салууну суранган. Бишкек шаарынын тургундары мэрияга наразычылык акциясын уюштурду. Алар жол киренин кымбатташына наразы. Эске салсак, буга чейин айдоочулар жол акысын көтөрүү боюнча иш таштоо жарыялашкан болчу. Анда шаар башчысы алардын маселесин чечип берүүнү убада кылган. Тургундары айдоочулардын санына караганда жүргүнчүлөр көп. Азырынча шаар ичиндеги жол акысынын наркы чечиле элек, бирок митингге чыккандар элге акырын кулак кагыш кылып коюп, жакын арада баасын көтөрүшөт деп чочулууда. Алар 1,5 миң айдоочуга караганда 1 миллион элдин кызыкчылыгы өйдө деп калктын үнүн жеткирүүгө келгенин айтышты. Бензин мындан кымбат учурлар болгон, бирок баа өскөн эмес да. Азыркы учурда бензинге шылтоолоп, башка продуктларга болгон баанын өсүшүнө шылтоолоп, бул маршруттук мен божомолдогондой мафиянын кызыкчылыгында, кайсы бир линиялардын ээлеринин кызыкчылыгында ошолордун капризин аткарып, бул бааны өстүргөнгө аракет кылып жатат да. Бул азырынча информационный взброс. Элге атайын ушундай маалыматты ыргытып көрүштү. Эгер эл аны кабыл алса, дальше мындан ары ошол бааны өстүрмөкчү деп божомолдоп атам да. Өгүз өлбөсүн, араба сынбасын деп эле эки жактын тең көңүлүн ала бербестен, чечкиндүү кадамдарга барбаса, бул шаардын тургундары, бул Балбак мырза, шаардын мэри катары биринчиден шаардын тургундарын укугун коргош керек да.
Андан соң мэрдин кеңешчиси жана транспорт башкармаларынын өкүлү жарандык активисттерге жолугууга чыгып, маселе бүгүн эртең чечилбей тургандыгын билдирди. Аны менен катар талкуу аянтчасына айдоочулар менен катар жарандардын өкүлдөрүн да кошо чакырып, биргеликте ийип олтуруп түз кеңешерин убада кылышты. Боюнча шаардык транспорт башкармалыгынын буйругу негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топ азыр канча баада болот экен расчетторун жасашып, бүгүнкү күнү анализ регулятивного воздействияны жасап даярдап атабыз. Анализ регулятивного воздействия жасап даяр болгондон кийин бул материалдардын баары Министерство экономикага жөнөтүлөт. Ал жерде каралып чыккандан кийин бизге кайра болот. Монча баа болот экен, монча баа болот экен. Азыркы күндө бул канча сом, 20 сом, 15 сом туура эмес. Андай баа бул азыр жумушчу иштеп чыгып туруп, анализ регулятивный воздействие чыккандан кийин экономика саналат. Мэриядан билдиргенде, маршруттук линиялар жеке компаниялардык болгондуктан көйгөй жаралууда. Ал эми муниципалдык транспорттардын саны тейлөө үчүн жетишсиз. Бирок биз азыр мына ошону баары менен сүйлөшүп атабыз, айрыкча айдоочулар менен. Алардын арасында деле мындай бир жалпы эмеси жок да, стратегия кандай кылганда өнүгөт бул маршрут. Биз ошолорду сүйлөшүп атабыз. Жаңы 30 миң ачып берели деп атабыз. Өзүбүздүн талаптарыбызды коюп атабыз. Льготниктерге мондай баа коюп бересиңер деп төмөн бааларды айтып атабыз. Маршруткаларды орду менен ташыгыла деп аны айтып атабыз. Жаңылагыла газга өткүлө деп, же электробустарды алып келгиле деген да сунуштар болот. Бунун баары ачык болот. Бизде эч кандай жашыруун жок. Бул жерде эч ким менен калкалаган жок. Силер дагы жеке катышкыла. Ошондой маалыматыңар болсо мына айткыла. Водительдер зарплата отургузган эң негизги плюс эмне деп билесиздерби? Анткени водительдер жолду айдап баратканда эмне үчүн ДТПлар болот, эмне үчүн пробкалар болот асфальтта. Анткени алардын функциясына акчаны алууда функция керек болот го. Буга чейин да жүргүнчүлөрдөн сурамжылоо жүргүзгөндө алардын басымдуу бөлүгү алгач пенсия, жөлөк пул жана айлык акы көтөрүлмөйүнчө каршы экендигин билдиришкен. Ыңгайлуу эмес, 15 сом калсын. 15 сом кылса, эми маршруткалар үчүн туура, эл үчүн кыйын да негизи. Туура деле болуп калды, кайра иши көтөрө албаш мүмкүн. Кечкиси анысы деле 12 сомдон болот го. Эми 15 сом деген орун алып калат элге. Пенсионерлерге оор. Маалымат үчүн айта кетсек, Бишкек шаары боюнча 99 маршруттук линия бар. Алар 39 жеке фирмага караштуу. Ал эми 1,5 миңдей кичи автобус бар. Айдоочулардын айтымында бардык линиядагылар иш таштоого барбайт. Биздин азыр элдин деңгээли ага жете элек да. Сразу көтөрө калгангачы муну давно эле көтөрүш керек негизи. Элдердин пособиясы, пенсиясы кичине кошулуп көтөрүлсө, биз уже көтөрүшүбүз керек. Борбор калаада жол акысын көтөрүү боюнча маселе акыркы 2 апта аралыгында кызуу чекке жетти. Мында айдоочулар жол акысын көтөрүү талабын коюп, анын себебин азыркы кымбатчылык менен байланыштырууда. Деген менен муну айрым гана фирмалардын туруксуз абалдан пайдаланып, айдоочуларды тукуруп жаткандыгын айткандар да бар. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жыроев, Нурньюз, Бишкек. Программанын алкагында аламда орун алган кабарлардан азын улак айта кетерим. Бразилияда учак кулап, ичиндегилердин эч кимиси аман калган эмес. Алардын катарында мелдешке бара жаткан 4 спортчу да жан берген. Ал эми Германияда коронавируска каршы эмдөөдөн баш тартканы үчүн кызматкерлер жумуштан айдалды. Ошол эле учурда аталган өлкөдө эмдөө ыктыярдуу болуп саналат. Бразилияда учак кулап, анын кесепетинен 6 киши көз жумду. Маркумдардын 4-өө футболчу экенин известия жазды. Авиакырсык кечээ Токантис штатынын Порту Национал шаарында болгон. Аба кемеси учуучу тилкеден көтөрүлгөндөн бир аздан кийин эле кайра кулап түшкөн. Бортто пилоттон тышкары Пальмас сылма авиакырсыктын эмнеден келип чыкканы аныкталып жаткандыгын да жазды. Орус бийлиги АКШны өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23 январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык чараларды тартууга күч колдонулганын Европа биримдиги жана АКШ сындаган соң таратылды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мамлекеттик Россия каналындагы маегинде өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин буга чейинки жүйөлөрүн кайталады. Анда Кремль АКШнын Орусиядагы элчилиги расмий сайтына акциялар өтчү жайлардын тизмесин жарыялап, демонстрацияларды уюштурууну колдоду деген сын айтылган. Нааразычылык жыйындарынын алкагында АКШнын элчилиги расмий сайтына өз жарандары үчүн эскертме жарыялаган. Анда нааразылык жыйындары өтчү жайлар кооптуу болушу мүмкүн экени айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дал ушул эскертмени акцияга колдоо көрсөтүү катары сыпаттоодо.
Германияда коронавируска каршы эмдөөдөн баш тартканы үчүн майыптарга жана карыларга кам көргөн кызматкерлер жумуштан айдалды. Өлкөдө кызматкерлердин бул категориясы биринчи кезекте вакцина алуучулар тобуна кирет. Билдтин айтымында улгайган адамдарга жана майыптарга кам көргөн компания коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүнү каалабаган 7 кызматкерди жумуштан бошотту. Ошол эле учурда Германияда эмдөө ыктыярдуу болуп саналат. Мындай жүйө менен жумуштан бошотуу биринчи жолу катталып жатат. Чечимди компаниянын жетекчиси кабыл алды. Ал буга чейин өзүнүн кызматкерлерине бир чечимге келүүгө 2 күн убакыт берген. Бирок алар эмдөөдөн баш тартышкан деп жазды басылма. Басылманын маалыматы боюнча белгиленген мөөнөттө 3 кызматкер эмдөөдөн өтүүнү каалабагандыгын жана дагы 4 кызматкер бир чечимге келе албагандыгын айткан. Айтулуу ишкер Elon Musk негиздеген SpaceX компаниясы жакынкы болочокто бүткүл жер жүзүн интернет желеси менен камсыздоону мүдөө кылган Starlink илимий өндүрүштүк долбооруна ылайык жекшембиде Falcon 9 ракетасы аркылуу космостук орбитага жекеменчик жана өкмөттүк 133 космостук жабдууну жана жерден 10 жасалма жандоочусун чыгарды. Оор жүк ташууга жөндөмдүү Falcon 9 ракетасы Transporter 1 программасынын алкагында орбитага рекордтук сандагы жүктү жеткиргендиги тууралуу 24 январда SpaceX компаниясынын маалымат кызматы шаардана кылды. Ракета 24 январда АКШнын чыгыш жээгинин убактысы боюнча саат 10:00, Бишкек сааты боюнча 21:00 Флорида штатындагы Канаверал тумшугунан учурулган. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаров чет өлкөгө алгачкы сапарын Орусиядан баштоону пландоодо. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Сабиров дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештин тармактык комитеттердин биргелешкен жыйынында айтты. Садыр Жапаровдун биринчи сапары Орусияга болгону турат. Биз алдын ала биринчилерден болуп ушул газ маселесин коюп жатабыз. Эгерде бул маселелер боюнча сүйлөшүү ишке ашса, биздин элибизге бир топ жеңилдик болот деген үмүт бар. Равшан Сабиров агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин Бишкек шаарында абанын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндөгү маселени талкуулаган жыйынга катышкан. Садыр Жапаровдун президент катары алгачкы расмий сапары Казакстандан башталары тууралуу кошуна өлкөнүн президентинин расмий сайты 11 январда жазган. Анда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу Садыр Жапаровду шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, расмий сапарга чакырганы, Жапаров чакырууну кабыл алып, мамлекет башчы катары биринчи расмий сапарын Казакстандан баштай турганы айтканы белгиленген. Ал эми Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү инаугурациясы 28 январда пландалды. Өлкөдө аз камсыз болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын билим алууга шарты туура келе бербейт. Көпчүлүк учурда материалдык жактан аксап келишет. Мындан улам алардын билим алуусуна бир топ кыйынчылыктар жаралат. Ал эми Ош шаарында билим алууга шарты туура келбей жаткан жарандар үчүн окуу курстары көмөк көрсөтөт. Бабилон окуу курсу жыл сайын 1000ден ашуун студенттерге билим берип, уядан учурат. Мында билим алууга жашы жана шарты чектелүү эмес. Ал эми студенттердин мүмкүнчүлүгүнө жараша окуу курсунун төлөмүн кыскартуу жана бекер окутууларда каралган. Бул убакка чейин компьютердик сабаттуулук, тил үйрөнүү курстары окутулуп келсе, бул жылы автомектеп окуусу да жолго коюлган. 2007-ден бери иш жүргүзүп келебиз. Анын ичинде да көрсөңүздөр да болот, мына приемныйда, ресепшнда илинип турат, ошо ыраазычылык каттары мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерди каалаган тилдерин биздин ишмердүүлүгүбүз билим берүү болгондуктан аларды билим менен камсыз кылабыз. Ошол фонддор менен көпчүлүк иш алып барабыз. Аларды бекер, акысыз каалаган тилдерин окутуп беребиз. Азыр деле мен ушул микрофондон пайдаланып айта алам. Анда учурларды мен токтотпойбуз биздин администрация токтотпойт. Келечекте дагы көптөгөн жардамдарды беребиз деген ниеттебиз, буюрса. Нурньюс маалымат программасынын соңун жаңымдуу видео менен жыйынтыктоону чечтик. Кыргызстандык блогер саякатчы Тимур Мистоев социалдык тармактагы баракчасына Ысык көлдөгү аккуулардын видеосун жарыялады. Кадрдан көлдү, канаттууларды, кар жамынган кумдуу жээкти көрүүгө болот. Автор Мистоев бул видеону аккуулардын көлү деп атаган.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчабыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.